Кутман кеч, урматтуу менеджерлер, группага эскертүүлөрдү жасап коюңуздар. Бүгүн сиздер менен өзгөчө сонун эфир болмокчу. Бул өзгөчө тармактык бизнесте үйдө отурган кожо эйкелерге, студентке, пенсиядагы айымдарга, мугалимдерге деги эле кошумча киреше тап сатуу өнөрүн үйрөнөм дегендер үчүн өзгөчө сонун эфир кылып бермекчимин. Сиздерге 30 эле мүнөттүк эфир болот, бирок 30 мүнөттүн ичинде сиздерде максималдуу түрдө иштегенге аябай мындай кызыгууну жарата турган теманы козгоп чыгам. Буюрса ошол темалар сиздер үчүн өтө маанилүү жана азыркы учурда тренд болуп жаткан өзгөчө сатуу өнөрүн үйрөнүү боюнча сиздерге сөз кылмакчыбыз. Кош келиңиздер. Бүгүн биринчи жолу эфирге кирип аткандар болсо бир деп жазып коебуз. Ал эми кечээкүнкү кирген айымдар кандайсыздар? Мен дагы бир жолу эскерте кетейин. Кечээ күнү бизде 50 адамды кошуп группага, группанын ичинде активдүү админ болуп иштешем, жардамдашам, силер менен өсөм деген 10 айымды кабыл алайын деп максат кылганмын. Азыркы учурда бизде бир айым шарт аткарды. Бизден белек бул сатуу боюнча курска белек билет утуп алды десек болот да. Демек, сиздердин деле колуңуздардан келет, группага катталасыздар, админ болосуздар дагы, 50 жакыныңызды кошосуз. Келиндер, кыз келиндер, пенсияда апалар болобу, деги эле WhatsApp аркылуу кошумча киреше табам деп жаткан, үйдө бош олтурган баягы WhatsApp чукулаган айымдардын бардыгына жиберсеңиздер болот да. Бул группадан биз ошол именно сатууну көздөштүрүп, көрсөтүп, жолун үйрөтүп, анан аларды дагы кошо биз өзүбүз аларды өзүбүз жетектеп, коштоп алып кетебиз. Эгерде бул жерде группада жок айымдар болсо, мен статуска группанын ссылкасын коюп коем, ошол жактан кириңиздер. Кирип, шартты аткарып, 9 билет калды. Азыркы учурда 9 айымды аламын. Курска сатуу боюнча үйрөтөмүн, кайра өзүмдөн кайра сиздерге сонун жумуштарды таап беремин. Өзгөчө эксперттер менен иштешкенге сиздерди даярдаймын. Азыркы учурда сиздер менен жаңыдан кирип жаткандар үчүн таанышып өтөйүн. Аты жөнүм Жазгүл Токтотемир, 38 жаштамын. 2 уул 2 кыздын энесимин. Өзүмдү өнүктүрүү тармагында 5 жылдан ашык иштеп жүрөм. Тармактык бизнесте 15 жылдан ашык тажрыйбам бар. Мугалимдик кесипте 15 жылдан ашык тажрыйбам бар. Кыскасы, мындайча айтканда супер сатуучумун десем дагы болот. Демек, сиздер бүгүн жөн жерден кирген жоксуздар, кандайдыр бир фишкаларды, маалыматтарды алсам деп кирип жатасыздар. Ким тармактык бизнесте иштейт? Тармактык бизнесте иштейм деп жазыңыздар. Ким мугалим? Кесибиңиздерди жазыңыздар. Мен ошолорго жараша ниша эмелерди, секреттерин ачып беремин. Ким кайсыл кесиптин ээси, бул жака жазып коюңуздар. Өзүм жөнүндө дагы кичине кыскача группа чогулучакта айта кетейин. Азыркы учурда бизнес тренер Оксана Раскулованын өзүңдү жең тренинг борборунда мен сатуучу болуп 3 жыл эмгектенгенмин. Ал жерде уюштуруучу, сатуу менеджер, анан кайра эле продюсер, кыскасы бардык өзүңдү жең куратор болуп да иштеп кеткенмин да. Азыркы учурда деле Оксана Раскулова менен иштешемин, анын сатуу бөлүмүнүн жетекчисимин. Азыркы учурда бизде менеджерлер иштешет. Аларга да жумушту таап беремин, кайра аларды мотивация беремин, сабак өтөмүн, кыскасы бардык жолдорун үйрөтөм. Азыркы учурларда бизде көпчүлүгү мындай иш алып барып калдыңыздар да, курстарды, өзүңүздөр бир тармактык бизнеске кирип, анан кошумча жумуш табуунун жолдорун издеп жүрөсүздөр. Кээ балким кээ бириңиздер үйдө отуруп пенсияда чыгып калдыңыздар, декретке чыгып калдыңыздар. Буюрса мен да жакында декретке кирүүгө кетүүдөмүн. Эми ал Кудайдын бизге берген белеги. Бирок мен кесибим менен иштеген жокмун дейт. Мен үйдөгү эле сатуучумун дейт.
Көрдүңүздөр, үйдө эле олтуруп сатуу өнөрүн үйрөнүп, үйдө эле олтуруп иш таап, акча тапсак болот айымдар. Ким WhatsApp'ты аябай жакшы колдонот? Бардыгыңыздарда WhatsApp бар, бир эмес экиден WhatsApp бар кээ бир айымдарда. Биз баягы сатуу менеджер десек эле бир компанияларды элестетип эле ошол жерде тим эле ак көйнөктөрдү кийип, кычырап, костюмдарды кийип отурган мырзаларды, кыздарды элестетип кетебиз да. Анан азыр ал заман андай заман, мындай кандай десем, ал замандан өтүп баратабыз да. Азыркы учурда адам эркин олтуруп эле өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша убактысын бөлүп алып эле кандайдыр бир киреше булактарын таба берсе болот да. Мына мен көп кирем WhatsApp'ка дейт. Мына биз колдонуп жаткан WhatsApp'тан мен азыркы учурда кандай кылып иштеймин? Мен колдонуп жаткан эле өзүмдүн 2 WhatsApp номерим бар, 2 WhatsApp номеримде бирөөсү менин жеке иш, бул үй бүлөлүк, тууган, туушкан, жоро жолдош, балдарымдын группалары, ата-энелер группалары, классташтар группалаштар дегиле ошол жакта да личный. Сиздер эгер билбей жаткан болсоңуздар, кээ бириңиздерде мен сиздерге эскерте өтөйүн. Биз WhatsApp менен эле иштесек болот. WhatsApp'тын 2 түрү бар. Бул биринчи түрү, бул жөнөкөй WhatsApp, ал жерде эч кандай бизнеске тиешелүү эч нерсе жок. Болгону сиз элдер менен группаларда сүйлөшсөңүз болот, жеке катта сүйлөшсөңүз болот, жөн эле WhatsApp ачып алып иштете берсеңиз боло берет. Ал жерде эч кандай ашыкча функциясы жок да. Ал эми экинчи WhatsApp бар, бул аябай укмуш WhatsApp, бул жөн эле бизнесмендердин, бизнестердин, ишкерлердин, дегеле компаниялардын кирешесин көтөрө турган WhatsApp да. Бул мындайча айтканда супер WhatsApp деп коем. Мен бул WhatsApp аркылуу мен чоң кирешелерге чыгам да. Бизнес WhatsApp деген бар. Сиздерде деле бар бул нерсени көп маани бербейсиздер, жөн эле WhatsApp катары эле ачып алып колдонуп атасыздар. Ошол колдонуп жаткан бизнес WhatsApp сиздерге киреше алып келүүчү эң чоң инструменттердин катарын толуктайт. Ошондуктан маани бериңиздер. Анткени бизнес WhatsApp бул именно компанияларга тиешелүү. Чоң компанияларга тиешелүү. Адамдар аны жөн эле скачать этип алып эле, жөнөкөй эле WhatsApp'та эле колдонушат да. Ал эми эгерде сиз бизнес жаатына ыктай турган болсоңуз, киреше табууга ошону колдоно турган болсоңуз, ал жөн эле укмуш WhatsApp. Андан сиз жөн эле акча тапсаңыз болот да. Жолдор оңой эле, бизнес WhatsApp'та эле, жөнөкөй WhatsApp'та эле рекламага, кандайдыр бир курстарды ачууда, кандайдыр бир компаниялар менен иштешүүдө, тармактык бизнести иштешүүдө эң чоң функциялары бар, аябай кызыктуу функциялары бар. Ал жерде бизнеске тиешелүү да өтө сонун. Ошолорду өздөштүрүп алсаңыздар эле сиздер сонун сатуулар жасайсыздар. Эми WhatsApp'ты жөн эле ачып коюп, бизнести жүктөп коюп, анан кийин жөн эле карап отуруу эмес, именно ошону ишке киргизишибиз керек. Менин өзүмдүн өзгөчөлүгүм, башка сатуучулардан өзгөчөлүгүм, мен Instagram'да өзүмдү мындай алып чыгып сатпайм. Мен жакында эле өзүңдүн атыңа иште деген үчүн эле мен устатымдын кеңеши аркылуу эле бул Instagram'га чыгып баштадым да. Ага чейин мен мындайча айтканда өзүмдүн сүрөтүмдү коюп алып эле башка тренерлердин курстарын сатып иштегенмин да. Ошол эле WhatsApp'тан сатууларды жасаганмын, ошол эле WhatsApp менен иштегенмин. Кыскасы, сатуу бул сиздин киреше булагыңызды көтөрүп берет да. Таргети бекерби? Жок, азыркы учурда Жылдыз эжеке таргети бул $1 деп атат. Канча убакытка экенин билбейм. Мен да кетирип көрө элекмин, бирок өткөндө бир кетирсем канча сумма алып койгонун өзүм да түшүнбөй калдым, себеби картамда акча бар эле. Аны эгерде туура баягы рекламалык кылып даярдап, рекламанын баягы афишасын, видеороликтерин даярдап туруп анан кетириш керек окшойт. Ал через Facebook аркылуу туташат экен дагы. Через Facebook бизге адамдарды алып келип берет экен. Мага 1-2 адам жазган эсимде, бирок мен жөн эле сүрөттү кетирип коюптурмун да. Жөн текшерип көргөн, ал бир күндүк же 2 күндүк болсо керек. Ал жерде дагы ушундай өзгөчөлүгү бар, ошо таргет рекламаны да ошол WhatsApp'ка кошуп койду.
бардык мындайча айткандачы чоң бизнестердин деле мына курс ачкан тренер коучтардын деле бардыгы эле бизнеси бул WhatsApp'ка байланган. Через WhatsApp аркылуу сатуулар кетет. Сатууну бул сатуучулар өздөштүрүп алган болсо, сатуучулар сөзсүз түрдө ошонун ыгын билиш керек. Болгону кардар менен сатуучунун ортосундагы мамиле бар да, ошол мамилени жылытыш керек. Кардарды кармап калуунун өзүнүн техникалары, фишкалары бар да. Анан бардыгыбыз эле бир продукциябызды алып саткыбыз келип кетет, бирок өзүбүз түшүнбөйбүз. Эгерде именно WhatsApp'ты колдоном десеңиздер, бардык функцияларын ачып, чукуп, иштеп чыгыңыздар. Сиздер канчалык деңгээлде түшүнөсүздөр. Ал ичин ачсаңыздар, дапдан эле көрүнүп турат. Болгону ошону иштете билип бериш керек да, иштете билиш керек WhatsApp'тычы. Азыркы учурда мен иштетем ал WhatsApp'ты. Ал фишкасы биринчи эле WhatsApp'та сообщение бар. Мисалы, сиз бошобой жаткан учуруңуздарда кокустан жаңы адам жазып кала турган болсо, ал жерде сизди ошол кардарыңызды тейлей турган мындай сообщениясы бар. Ал автоматтык түрдө сиз аны толтуруп койсоңуз, сөзсүз ал адамга барат. Сиз мисалы жазып көргөнсүздөрбү, кээ бир кыздарга же кээ бир курстарга же кээ бир менеджерлерге жазганыңыздарда приветственное сообщение деген бар. Ошол автоматтык түрдө сизге биринчи эле жазып жөнөткөндө эле сразу жооп берет да. Ошол биринчи фишкасы. Көрдүңүздөрбү? Себеби ал сатуучунун убактысын не кылып атат? Экономдоп атат. Ал эми экинчи фишкасы WhatsApp'та группалар менен иштегенге аябай сонун мүмкүнчүлүк бар. Өзгөчө бизнес WhatsApp'та. Анан кардарларды тейлеп жатканыңда, анын ысык кардар, муздак кардар, жаңы, анан акча төлөгөн, ушундай бир өзгөчөлүгү бар. Ал жакта стикерлер бар да, стикерлер менен сиздер кардарыңыз ким экенин аныктап койсоңуз болот да. Мисалы, жаңы лид деген бар, лид деген бул муздак кардар да. Лидти жылытыш үчүн эмне кылабыз? Ал менен сүйлөшөбүз. Сүйлөшкөнүбүздөн кийин эмне кылабыз? Ага ынандырабыз, курсубузду сунуштап көрөбүз, Ушинтип жылытып акыры курс сатабыз, Ошол курс саткандага чейинки аралыкта стикерлер бар. Бул менен байланыштым, кийинкиге калды, акча төлөдү, же акчасын төлөгөнгө даярданып жатат деген сыяктуучу. Кыскасы ошондой сонун эмелери бар, функцияларын эле ачып карасаңыздар, өзүңүздөр түшүнөсүздөр бул нерсеничи. Анан мен азыркы иштеп жаткан жумушум основном ушул WhatsApp аркылуу эле да. Мен ал жерде атайын группа бар. Группа ачсаңыздар да болот. Анан ссылка, рассылка дегендер бар да. Ссылкаларды билесиздер, бул через группа аркылуу ссылка кетирсеңиз болот. Же болбосо өзүңүздүн эле телефонуңузда настройкадан ссылкаңызды алып, ар бир адамга ссылкаңызды таратсаңыз болот да. Же болбосо рассылка деген бар, массалык түрдө реклама кетирүү. Мисалы, группаны WhatsApp'ты бүгүн ачып, мындай текшерип көрүңүздөр да. Рассылка деген нерсе бар. Сиз бир учурда бир нече адамга реклама кетире аласыз. Мисалы, рассылка кылганда где-то 256 адам деп жүргөн, кечээ күнү мен текшерип көргөм, массалык реклама кетет да. Бул бир адам менен сүйлөшүп аткандай болосуң, а ошол эле учурда 250 адамга рекламаны кетирген болосуң да. Анан бул жөн эле реклама кетирип коюу эмес да, сиздердин максатыңыздар ар бир келген кардарыңыздарды туура багыт берип, аларды өстүрүп, өнүктүрүп, ар бирине жол көрсөтүп, ар бирин менен мамиле куруп, сиз клиенттик базаны түптөшүңүздөр керек. Жөн эле ссылка таратып, жөн эле адамдардын санын көбөйтүү эмес, сизди тааный турган, сиз менен мамиле кыла турган, сиз менен мамиле курууну каалап жүргөн инсандардын чөйрөсүн түзүшүңүздөр керек да. WhatsApp'ты жөн эле иштетүү бул туура эмес. Ошондуктан эң биринчи иш бул сиздер бүгүн анализдеңиздер, өзүңүздөрдүн рыногуңуздарды, WhatsApp'ыңыздарды анализдеңиздер. Сиздин статусуңуз бар ал жердечи. Instagram'ды кандай иштеткен болсоңуздар, WhatsApp'ты ошондой иштете турган болсоң, аябай сонун акчалар таап берет. Анткени WhatsApp'та деле статус бар. Аватарканы билесиздер. Ошол аватаркаңыздар сиздерде, мисалы, караңыздар,
Бул жерде кээ бириңиздерде гүлдүн сүрөтү турат, кээ бириңиздерде эмненин сүрөтү, кардын сүрөтү турат, аватаркаларыңыздар. Инстаграмда караңыздар, сиздердин серьезный эмес экениңиздерди көрсөтүп турат. Ошон үчүн сиздер эгерде кимдир бирөө болуп чыгам десеңиздер, өзүңүздөрдүн жеке атыңыздарга иштейм десеңиздер, өзүңүздөрдүн лицоңуздарды элге таанытам десеңиздер, анда ар кимиңиздердин өзүңүздөрдүн сүрөтүңүздөр, өзүңүздөрдүн ошол жерде аты жөнүңүздөр так даана көрүнүп турган абдан жакшы. Ал эми инстаны мен деле жакшы билбейм. Бул жерде эчким жазып атат. Акмөр эже. Акмөр эже, мен деле укмуш супер билбейм инстаграмды. Мен деле жакында эле үйрөнүп атам. Мурда бир 4-5 жыл мурда жаңы чыккан учурларда мен акча төлөп 5000 төлөп 5 күн окуганмын. Азыркы учурда ай сайын инстаграм жаңыланат, анан мен ай сайын улам жаңыланган форматына кичинеден көнүшөт. Эми мына бир жума эле болду активдүү иштеп баштаганыма инстаграмга. Менин эң өзгөчө фишкам бул мен WhatsApp'тан иштеп акча киреше булагын табуу. Ошол жактан мен кардарларымды ошол жактан алып келем. Ошол жактан өзүмдүн курсумду сатам, тренингимди сатам. Ал жактан мен өзүмдү тааныштырып сатам. Кыскасы ушундай фишкалар бар да. Көрдүңүздөрбү? Через WhatsApp аркылуу мен акча табам да. Ошол WhatsApp'ты туура иштетүүнү үйрөнөбүз айымдар. Жөн эле колдонуп, жөн эле WhatsApp, мисалы ар бириңиздерде минимальный 10 группа бар, 5 группа, 10 группа бар. WhatsApp'ты жөн эле иштетесиздер, семечкада эле чагасыздар. Болгону ошол WhatsApp'ты туура багытка буруңуздар. Ушакчы WhatsApp. Менин устатым айткандай, менин устатым Мыктыбек агай айтат болчу. Эки WhatsApp бар, бирөөсү ушакчы WhatsApp, бирөөсү бизнес WhatsApp деп айтат болчу. Анан кийин мен аябай таң калганда, биринчи барганда ушакчы WhatsApp кайсыл болду экен депчи. Сиздерге деле кызык да бул ушакчы WhatsApp кайсынысы депчи. Анан көрсө, ушакчы WhatsApp деген бул сиз ачып жаткан, колдонуп жаткан WhatsApp'ты эгерде сиз бизнес жатына бурбай эле өзүңүздөрдүн эле бир жеке кызыкчылыгыңыздарга буруп койсоңуздар, ошол ушакчы WhatsApp болот экен да. Анан мисал WhatsApp'тан өзүбүздүн конечно, өзүңүздүн продукцияңызды жөн эле сатпайсызбы? Анан агай айткандай, ошол ушакчы WhatsApp'тарды колдон келсе, бизнеске багыттап, бизнеске буруңуздар. Акча табуунун жолуна буруңуздар. Жөн эле WhatsApp'тар азыркы учурда жөн эле мындай толо маалыматтарды башка эле бир элдерден бир открыткаларды алып атат, WhatsApp'тардачы, группаларда деле ошондой бирөө бир негативдүү видео чыгарып койсо, аны тим эле шалтырылдатып тияка бияка жөнөтөбүз, тим эле группадан группага жөнөтөбүз да. Анан менде деле бир нече группа бар, эми мен алардан деле чыгып кетпейм, себеби ал жерде ата-энелер группасы бар, балдарымдын 2 балам, 3 балам тең мектепте окуйт. Алардын группалары бар, класс жетекчилер группасы бар. Еще анын арасында ата-энелер мугалимсиз группа деп ачып алган группалар бар, ушундай сыяктуу. Анан мектепте иштеген коллективдин группасы бар, анан ирим балдар, анан ата-энелер ушинтип WhatsApp группа жайнап кеткен да. Көрдүңүздөрбү? Ошол эле WhatsApp бизге акча табуунун жолдорун сонун кылып түзүп берет экен да. Анан сиздерде дагы сунушумда ошол өзүңүздөрдүн мышлениеңиздар, биринчи ой жүгүртүүңүздөрдү өзгөртүңүздөр, адамдар менен болгон мамилени жакшыртыңыздар дагы. Ошол WhatsApp'ыңыздарды бизнес жакка ыктаңыздар. Ошондо сиздерде WhatsApp'тан эле сиз сатууларды жасап, WhatsApp'тан эле кардар таап, WhatsApp'тан эле өзүңүздүн мындай неңиздер, товарыңыздар болобу, услугаңыздар болобу, курсуңуздар болобу алып чыгыңыздар да. Сөзсүз эле тим эле Instagram жылдызы же TikTok жылдызы болуп кетип эмес, а именно ошо WhatsApp жылдызы болсоңуз дагы болот да. Азыркы учурда Кыргызстанда такыр болбой калды дегенде бир адамдын 2ден WhatsApp'ы бар да. Такыр болбой, мейли бир 2 миллион кишинин деп койчу, 3 миллион киши эле колдонсун дейли, 2ден эле болгондо аларда 4-5 миллион болуп кетип атат. Көрдүңүздөрбү? Ар бир айымда, ар бир мырзада жок дегенде 2ден WhatsApp'ы бар. Жөн эле көчүрүп алышкан, жөн эле пайдалана албай эле бир жанагындай группалар менен эле баягы колдонгонго коюп коюшкан.
Ал эми айыл жергесинде деле мисалы атайын группалар ачылган да. Мисалы бизде жаңы жер айылына 2 группа бар. Бирөөсү ошол айлык мөт тарабынан ачылган группа, бирөөсү рекламалык группа. Ошондой группалар дагы көрдүңүздөрбү? Эмне үчүн ал эмне максатта ачылып атат? Анткени ал жакта дагы ар бир адам өзүнүн услугасын, өзүнүн баягы продукциясын ошол жактарга жүктөп сатышат. Демек биз деле өзүбүз деле мындай аракет кылып изденсек жолдорун аябай табабыз. Мисалы сиздерге деле башка курстарды сунуштаганда через WhatsApp аркылуу жазылгансыздар да. Мына Instagramга деле мен сабагыма деле через WhatsApp группа аркылуу анан келип атасыздар. Бир араңыздарда болушу мүмкүн жаңыдан катталуучуларчы. Анан көбүнчөсү ошо WhatsApp группа аркылуу келип атасыздар. Көрдүңүздөрбү? Демек сиздер баары бир этап эмнеден башталат экен? WhatsApp'тан башталат бизнестин этабы. Instagram'дыкы дагы, TikTok'туку дагы. Жөн эле TikTok'тон эле комментарийне, же болбосо баягы эксперттер бар да, TikTok'тон эле видеолор чыгарып койсо, директине жазышы мүмкүн. Баары бир алар через WhatsApp телефон аркылуу сүйлөшүп, анан ал кардарды кармап калат да. Көрдүңүздөрбү? Эме кайсыл жерде жатат? Фишкасы кайсыл жерде жатат WhatsApp'тын. Instagram'га деле толтура видеолорду көрүшөт, курстар сатып алышат, бирок через кайра эле эмне кылат экен? Через WhatsApp'ка группага катталат, группадан Telegram'га катталат, ушинтип олтуруп, анан кийин ал адам катталуу менен эмне кылып атат? Биздин WhatsApp'ка келип катталып атат. Демек бардыгыбыз эле ошол именно WhatsApp'ты аябай жакшы деңгээлде үйрөнүшүбүз керек. Анан өзгөчө аватаркалар. WhatsApp'та мен көбүнчөсү байкадым да, мисалы WhatsApp'та Instagram'да болобу, WhatsApp'та болобу, деги эле өзүм акча табууда мен жүзүмдү көрсөтүүгө жолдошум уруксат бербейт, же кайын журтум бир нерсе деп коет, же болбосо туугандарым бир нерсе деп коюшу мүмкүн, мен ошолордон тартынам, уялам деп жаткан болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө сиз иштешип жаткан эксперттер болобу, же компаниялар болобу, ошонун логотиби менен иштесеңиздер болот. Көрдүңүздөрбү? Сонун мүмкүнчүлүк. Мисалы, өзүңдү жең тренинг борбордун мен мурда логотиби менен иштейт болчумун. Өзүмдүн сүрөтүмдү койбойт элем. Жаңы чыкканымда мен өзүңдү жеңдин логотибин коюп ошо менен сатат элем. Демек сиздерде деле ошондой эле мүмкүнчүлүк болот. Эгерде сиздер WhatsApp'ыңыздарды туура иштетсеңиздер. Азыр бүгүн сиздерге тапшырма, эгерде ким ошол WhatsApp менен иштейм дегендер болсо, бүгүн жакшынакай жаркылдаган түшүп мындай өзүңүздөрдүн жүзүңүздөрдү көрсөткүңүздөр келгендер сөзсүз түрдө аватарка деп коет, мындай тоголок, Instagram'да деле, WhatsApp'та деле аватарка деген бар да. Настройкага киресиздер, жакшынакай түшкөн сүрөтүңүздөрдү коесуңуздар. И ал жерде деле данныйлар толтура турган жер бар. Фамилия, атыңыздарды өзүңүздөрдүкүн жазыңыздар. Алтыным, күчүгүм, бейишим, берекем, анан дагы Аллахым не деген жазуулар жарабайт. Эгерде бизнеске ыктайм десеңиздер, ар ким өзүңүздөрдүн атыңыздар, же болбосо компанияңыздардын аты ошол жакта жазылуу болуш керек. Сизге байланышып жатканда адамдар ошол через WhatsApp'ка байланышып жатканда сиздин сүрөтүңүз чыгыш керек, сиздин аты жөнүңүз чыгыш керек. Ошондо сиз серьезный адам көрүнөсүз. Анан ал жерде күчүктүн сүрөтү, же мышыктын сүрөтү, же гүлдүн сүрөтү тура турган болсо, сизди ал адам мындай бул кандай адам деп мындай күмөн санап баштайт да, себеби ал жерде сиздин сүрөтүңүз жок. Кээ биринин сүрөтү жок дажычы. Ошондуктан бүгүн серьезный кабыл алабыз, өзүбүзгө ошол WhatsApp'ты өздөштүрөбүз, ошол жактан ыкташтырып туруп, анан кийин балким бирөөлөр менен кызматташып курстарын сатабыз. Балким дагы эксперттер менен иштешебиз, же болбосо тренинг сатабыз, семинар сатабыз, товар сатабыз, услуга сатабыз. Ооба, бүгүнкү тапшырма сиздерге ким бизнес WhatsApp жок болсо, бизнес WhatsApp деп эле Play Marketке же App Store'га жазсаңыздар эле, сөзсүз түрдө ошол жакта чыгып берет. Ошодон бизнес WhatsApp скачать этиңиздер дагы. Ошол жактан настройкалап алыңыздар. И ал жакта изучать этиңиздер. Кааласаңыздар YouTube'дан карап, WhatsApp'та кантип туура иштетиш керек, ошол боюнча да маалыматтар бар. Аларды карап чыгыңыздар. Анан WhatsApp аркылуу иштеген бул аябай жеңил биринчиден, экинчиден
өтө деле көп баягы мегабайтты жебейт. Эгерде азыраак мегабайтыңыздар болсо деле иштей берсеңиздер болот. Память балким толуп калышы мүмкүн. Тазалап турасыздар, себеби ар түрдүү сиздерге рекламалар келиши мүмкүн, сүрөттөр, видеолор, ушундай нерселер келиши мүмкүн, бирок тазалап турасыздар ал нерселерди. Эми памятка түшүрбөй тургандай функциялар бар, аларды да карап аласыздар. Эми биз эмне үчүн ошол сатуу тармагында биз жөнөкөй эле нерселерден баштап анан үйрөнүп кетишибиз керек да. Себеби сиз эгерде акча табам, үйдө отурам, мага акча керек, мен кантип акча табам, эмнеден баштайм, кантип баштайм деп аткан болсоңуздар, азыркы учурда мен өзүмдүн сатуу боюнча курсумду ачканмын. Бул курс бир эле жолу 500 сомго коюлат. Мен өзүм кайра сиздерди жумуш менен камсыздап, кайра эле жумуш сиздерге акча табуунун жолдорун көрсөтүп беремин. Эгерде ким курска окуйм десе, номерлериңиздерди калтырыңыздар комментарийге. Мен сиздерге менеджер кыздарым байланышат. Баасы болгону 500 сомго үйрөнөсүздөр. Кайра эле ал акчаны кааласаңыздар 2-3 сатуу менен эле кайра жаап таап алсаңыздар болот. Ал жолдор өтө эле жеңил. Болот ооба, 2 түр WhatsApp'ты скачать этсеңиздер болот. Менде деле 2 түр WhatsApp, бири жөнөкөй WhatsApp, бири бизнес WhatsApp. Бизнес WhatsApp менен бизнес тренер Оксана Рыскулова менен иштешкен учурум ошол болот. Ал эми жөнөкөй WhatsApp менин ошол мен өзүм личный баягы группаларым, өзүмдүн туугандарым, ата-энем, бир туугандарым, баягы кайын журтум, балдарымдын эмелери ошол жакта. Көрдүңүздөрбү? Жолун эки бөлөк, эки номерге ачып алсаңыздар боло берет. 2 бөлөк WhatsApp бири-бирине мешайт этпейт. Эгерде сиздер бизнес WhatsApp'ты үйрөнөм, өздөштүрөм, сатууга чыгам, сатууну өздөштүрөм десеңиздер, анда бул курска келиңиздер дагы, иргелиңиздер, тандалыңыздар. Анан биздин күчтүү команда буюрса февраль айында бизнес тренер Оксана Рыскулова менен биргеликте именно ушул тренер менен иштеше турган жетекчилерди кабыл алабыз. Бул жерде жетекчи деген билесиздер, команданын үстүнөн жетектейт. Ошондой командаларды биз онлайнда кабыл алабыз. Онлайн. Сиз үйдө отуруп эле иштей бериңиз, келбей эле коюңуз. Эгер Бишкек шаарында болсоңуз, аябай сонун болот эле. Бизге жолугушуп, ушул жерге келип, идеяларды бөлүшүп, бири-бирибизге мотивация берип, бири-бирибизди колубузга кол, бутубузга бут болуп сүйрөп чыгып кете тургандай деңгээлге алып чыга турган айымдар болсо, биз с удовольствием иштешет элек да. Андай айымдар азыркы учурда чанда болот. Бирок WhatsApp через онлайн иштешем деген айымдар болсо, сөзсүз аракет кылыңыздар. Ал эми мен бүгүнкү эфирде сиздерге эмне үчүн сатуу керек деген теманы козгогум келип атат. Анткени бардыгыңыздарга акча керек. Керекпи? Кимге керек акча? Ким акча тапкысы келет? Же баарыңыздар эле аябай бай жашап, бардыгы түгөл, бардыгы текши, бардыгы барбы? Жазыңыздар, кимге акча керек? Ким иштегиси келет, ким үйдө отуруп акча тапкысы келет? Өзгөчө тармактык бизнестегилерге аябай пайдалуу бул. Мен Москвадамын, онлайн иштейм дейт. Келиңиз, Акбөрөчө, мен сиздер үчүн ачыкмын. Келе бериңиздер, мен сиздерди мен 4 жыл изденген нерселеримди сиздерге 1 айдын ичинде эле үйрөтүп коем. Мага керек дейт. Бардыңыздарга эле керек. Көрдүңүздөрбү, акча керек. Акча эмне үчүн биз иштешибиз керек? Себеби биз балдарыбыздын жаркын келечеги үчүн, өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн, өзүбүздүн жаркын келечегибиз үчүн, кимдир бирөө болуш үчүн дагы бизге акча керек да. Акча десе эле ойлобоңуздар, эле акчалары таап эле мына уштап акча таап эле анан кийин олтуруп калуу эмес да. Мындайча айтканда, акча табуу менен кошо биз өзүбүздү өнүктүрүшүбүз керек. Акча кандай жеңил жолу менен келет, жан дүйнөбүз кандай болуш керек, материалдык байлыктарыбыз кандай болуш керек. Эң негизгиси, мисалы адам өзүнүн миссиясын аныктап, эл алдында чыгып, эл менен кызмат кыла турган деңгээлге жеткичекти дагы ушул акча
көп проблемаларды чечип берет. Мындайча айтканда, акча биздин проблеманы чечүүчү курал болуп эсептелинет. Ошон үчүн кимге акча керек болсо, именно ошол акча керек болуп турганбыз. Сатуу менен үйрөнүңүздөр, өздөштүрүңүздөр, сатууну ушунчалык мыкты деңгээлде үйрөнүңүздөр. Эгерде сатууну үйрөнбөсөңүздөр, анда сиздер ийгиликке жетпейсиздер. Ачыгын эле айтайын. Себеби мен да бир учурда ушул акча үчүн бир нече курстарды сатып алып окудум да. Бир нече 500 почти миллиондон ашып кетти. Мен 1000 доллар төлөп дети Санкт-Петербургка чейин барып окуп келдим да. 3 эле күнгө 3000 доллар төлөп окуп келдик. Мен өзүмдүн устатым Аксына Рыскулова экөөбүз чогуу барып окуп келдик. Биринчи ступень бул ораторлук чеберчиликти да. Эл алдында эркин сүйлөө. Аларда деле ошо орустар деле ошо бизге эл менен кантип кызмат кылыш керек, элдин алдына кантип чыгып сүйлөш керек, кантип кийинип жүрүш керек, кантип басыш керек, кантип чай ичиш керек, кантип кофе ичиш керек, ушунун баарын үйрөттү да. Көрдүңүздөрбү? Биз акчага муктаж болуп турган учурубузда азыркы учурда өзгөчө үйдө олтурган кожойкелер. Себеби мен дагы бир учурда үй кожойкеси болгом, декретте олтурган учурум болгон. Өзүм мугалим болсом деле бары декретке чыгууга убакыт келет да. Азыркы учурда деле декретке чыгууга менде бир 3-4 ай бар. Демек, мен үйдө олтуруп дагы жөн олтурбай акча тапкан жөндөмдөрдү ачуу керек. Анан өзгөчө сатуучулардын ой жүгүртүүсү ушунчалык бай болуш керек. Бай деген кандай? Бай деген бул китеп окуйсузбу, же болбосо бир жактарда маалыматтарды чогултасызбы, же курстарга барып окуп келесизби, деги билимиңизге инвестиция кылуу керек да. Сиз үйрөнүшүңүз керек, жасашыңыз керек, кылышыңыз керек. Анан мен 4 жыл эмнени издендим? 4 жыл акча табуунун жолдорун издендим, психологияны издендим, өзүмдү таанууну издендим, көптөгөн акчалар жумшадым. Бирок именно мени акчалуу кылган инструмент бул сатуу өнөрү болду. Ошол сатуу өнөрүн мен практика менен жасадым. Ар бир адам менен сүйлөшүп, ар бир адамга сунуш жазып, ар бир адамдын көйгөйүн чечип, анын менен сүйлөшүп отуруп, ар бир адам менен мындайча айтканда курбуу болууга мен мындай даярдандым. Анан азыркы учурда деле көпчүлүгү мени үнүмөн тааныйт, өңүмөн тааныбайт экен. Көпчүлүгү өткөндө тренинг болду. Тренингке 60-70 адам келди. Бардыгы мен менен сүйлөшүп катталып келгендер да, анткени мен сатуучумун, ошончо адам менен сүйлөшүп, мисалы 100-200 адам менен сүйлөшүп, тренингке 60-70 адам алып келебиз да. Ошол адамдардын баардыгын айтып атам, мени көрдүңүздөрбү жүзүмдү кандай экенин депчи. Алар менин үнүмдөн таанышат. Көрдүңүздөрбү? Үнүмдөн таанышат, бирок өңүмдү биринчи жолу тренингтерден көрүшөт да. Эгерде сиздерде деле ошондой нерсе болот да, үнүңүздү адамдар тааныйт. Анан сатуучуга эң керектүү инструменттер деп коем да, бул кызыл тил, анан үн, жагымдуу үн. Мисалы, WhatsApp'тан сүйлөшүп жатканда эгерде үнү жагып калса, сиздер деле көпкө ал адам менен сүйлөшкүңүздөр келет да. Мисалы, ырчыларды деле, мисалы, актерлорду деле үнүнө карап, мимикасына, жестине, эмоциясына карап жактырасыздар да. Ошондой эле сатуучулар дагы ушундай баягы өзүнүн бир өзгөчөлүгү менен айырмаланып турат. Анан көпчүлүгү ачыла албагандыктан, өзүн баягы өнүктүрүп, өзгөчөлүгүн таппагандыктан көпчүлүгү эле мындай өзүн жаап койгондуктан алар ачыла алышпайт да. Анан эгерде адам ачыла турган болсо, бул Лев Толстойдун бир айткан эмеси бар экен, бир макаласы бар экен, мен мындай кыскача айтайын. Ар бир адам бриллиант болуп жаралат экен да. Ар бир адам бриллиант болуп жаралат экен, бирок бриллиант болушту өзү тандайт экен. Же ал чаң басып калган бриллиант жерде жаткан эле бир чаң басып калган, же ылай топурак басып калган эле ташка айланат экен. Же болбосо ошол бриллиант эле кайра адамдын көзүн алган, мындай жаркылдаган бир өзгөчө бриллиант болуп чыгат экен да. Көрдүңүздөрбү? Көрсө, адамдын ички дүйнөсү ошо бриллиант ташка салыштырып атат. Бриллиант ташты ушунчалык билесиздер да, туп-тунук болот да. Адам жаралганда ошондой бриллиант таштай жаралат экен. Анан жашоонун агымына жараша ар түрдүү бизди талкалоочу эмелер бар да.
агымдар бар. Ошолор келип бизди мындайдан калчайт, мындайдан калчайт. Кыскасы түрдүү вариантка салат экен дагы. Анан биздин жашообузда жолу болбостуктар, коркуулар, өзүбүзгө ишенбестиктердин айынан анан биз жабылып калат экенбиз. Анан барып анан кийин акыры изденет экенбиз. Жолдорун мындай жолун чечип берүүгө адамдарды издеп эле азыр өнүгүү жолундагы адамдардын аркасынан изденип жүрөбүз да. Эгерде сиздерде ушундай коркуулар болсо, өзүңүз таппай аткан болсоңуз, бул нерсе чечүү жолдору бар болгону аракет кылышыңыз керек. Аракет сизден, үйрөтүү бизден. Эгерде ким чындап өзүм өзгөрөм, жакшы ийгиликтер жаратам, кирешелүү дагы болом, өзүмдү да өнүктүрөм, балдарымдын келечеги үчүн иштейм дегендер болсо, келиңиздер. Мен сиздерди күтөмүн. Ар бириңиздердин ийгилигиңиздерге кубанамын. Мен дагы бир адамдардын мени бир учурда кимдир бирөө кылган, менин устатым болгон, буюрса мен баскан жолду сиздер 4 жылда, 5 жылда эмес, буюрса бир 5-6 айдын ичинде результатын аябай жакшы көрөсүздөр деген ишеничтемин. Ошол ар бириңиздердин жүрөгүңүздөрдөн кандайдыр бир ачкычын таап, жол көрсөтүп, сиздерди чыгарып, өзүңүздөр менен өзүңүздөрдү иштетип, үй бүлөдө бактылуу аял, бактылуу эне, өзүңүздөр үчүн сүйүү арнаган күчтүү айымдардын катарын толуктайт деп ишенем. Эгерде кимде чындап өзгөрөм дегендер болсо, анда мен сиздерди күтөмүн. Курска келиңиздер. Ал болбогон акча менен кайра сиздерди чоң акчалар табууга жол көрсөтүп берем. Именно ошол мен өзүмдүн командадагы айымдар менен биргеликте бизнес завтрактарды уюштурабыз, жолугушууларды тез-тез Бишкек шаарында болсо уюштурабыз. Балким аябай командабыз чоңоюп кетсе, жерлерде уюштурабыз. Кыскасы, бардык мүмкүнчүлүктөрдү сиздерге түзүп бергенге аракет кылабыз. Бул менин устатымдын насаатчылыгынын астында мен ушундай сонун мүмкүнчүлүктөрдү сиздерге ачып бергим келип атат да. Эгер ким биздин командага кошулабыз десе, келиңиздер. Бул эч кандай сетевой эмес. Бул эч кандай бир дагы бир жака алып барып тыгып сени банкрот кыла турган эмес. Болгондо сиз өзүңүздүн жөндөмүңүздү ачасыз, сатууну үйрөнөсүз, киреше булаңызды табасыз, өзүңүздү өнүктүрөсүз, ошол менен ийгилик жаратасыз. Болду. Өзүңүздүн жакындарыңыздарга жарыгы тиет. Суроолоруңуздар барбы? Мен эфиримди сактап коеюн сиздерге. Комментарийге эгерде курска жазылам дегендер болсо, сөзсүз номериңиздерди калтырыңыздар, кыздар байланышат. Группада болсоңуздар, группадагы кыздарга деле байланыша бериңиздер. Анан сөзсүз түрдө азыр именно ушул түз эфирди бөлүшүп коюңуздар, канча досуңуздарга бөлүштүңүздөр. Менден сиздерге акысыз эфир болсун, сиздерден мага акысыз репост болсун. Репост деген билесиздер, бул жерде карасаңыздар самолеттун сүрөтү турат. Бөлүшүп коюңуздар, канча досуңуздарга бөлүштүңүздөр, азыр жазып коюңуздар. 1, 2, 3, 4, 5, 10го чейин санайын. Кеттик. 6, 7, 8, 9, 10. Канча досуңуздарга бөлүштүңүздөр? Жазып коюңуздар. Сразу азыр бөлүшүңүздөр. Мен сиздерге дагы 5 мүнөт сонун нерселерди айтып берем. Именно ким үйдө декретте олтурат, жазыңыздар. Ким декретте олтурат? Ким тармактык бизнесте иштеп атат? Азаматсыздар, чечкиндүү. Бул чечкиндүү кадамдарыңыздар сиздерди чоң ийгилик жаратуунун ачкычын, мындайча айтканда, ачып берип атат да. Сен ошол жака барсаң жакшы нерсени табасың деп. Себеби мен жолдошум каршы болгон учурда, ал учурда балам кичинекей эле декретте элем. Койсоңчу, жөнөлтүрсаңчы десе болбой. Сеть тармактарын жаман катыра иштегенмин, 10дон ашык сетевой тармакта иштеп көргөнмүн. Бирок мен акырында тажадым да, бал жаап, команда топтоо, анан кийин сунуш жаз, анан товарларым көбөйүп кетет үйдө. Товарларың толуп кеткенде кимге берерин билбей подарка берип баштайсың. Кыскасы ушундай да тармактык бизнестин да өзгөчөлүгү бар. Бирок азыркы лидерлердин өсүүсү менин деле бир чоң ийгилик жаратканымдын себеби бул тармактык бизнес аркылуу мен ушундай чоң нерселерге жеттим десем болот да. Мен гос жумушта иштейм. Мен деле гос жумушта иштейм. Экөөнү бирдей алып кетем. Өзүм мугалиммин да.
Жолун тапса болот, эме жолун тапса болот, эбин тапса болот. Кыскасы, сиз кайсыл тармакта иштесеңиз деле, мындай сиз чындап өзгөрөм десеңиз, анда сөзсүз жолун табасыз. Азыркы учурда сиздерге бир сонун нерсени айтып берем. 3 айлык балам менен декреттемин деп атпайбы? Менин устатым Reels менен сатуу боюнча Акжурат Эргешалиева деген айым өзү мына жакында эле төрөдү да, канча ай болду? 40 чыга элек кыскасы. Ошол айым кече 250 сомдон курсун запуск кылды эле, 250 адам жазылды да, 280 адам жазылды. Мен өзүм да жазылдым, ал устатымды аябай жакшы көрөм, себеби ушул Инстаграмга чыгууга ошол жардам берип келет да. Анан ага эч нерсе тоскоолдук болгон жок да. Мисалы, мен 3 айлык балам менен үйдө отурам деп атпайсыздарбы? Менде деле 8 ай, 9 айлык балам менен үйдө отурган учурларда ушундай эле онлайн иштегем да. Ал учурда билесиздер да, карантин болуп калган. Тем более карантинде эч жака чыга албаган учурларда мен онлайн иштегем да. Мындайча айтканда, сиздердин жолуңуздарды мен кантип ачып берем? Мисалы, эксперттер менен сиздерге договор түзүп берем. Эксперттердин курстарын сатасыздар. Ошол эксперттердин группаларын текшергенди үйрөнөсүздөр. Эксперттер менен келишим түзүп иштөөнүн жолдорун үйрөнөсүздөр. Кыскасы, мындайча айтканда, сиздер именно сатуунун эң кичинекей нерсесинен баштап чоң гигант компаниялардын арасына киргендей элестетиңиздер. Себеби биз сатуу менен жакшы акчалар табабыз. Мисалы, чоң компаниялар болобу, эксперттер, тренинг коуч, СММ адистери, мобилограф, инфопродюсерлер болобу. Деги эле койчу, бардыгына сатуучулар керек азыркы учурда. Именно сатуучулар, кандай сатуучулар керек? Мисалы, мен ар бир, мисалы 100 адам келип калдыңыздар дейле, курска ар бириңиздер менен сүйлөшүп чыкканга убактым болбой, жетишпей калышы мүмкүн да. Ошол учурда эксперттерге именно ошондой эксперттин деңгээлиндей сүйлөй ала турган, ошондой күчтүү сатуучусу керек. Ар бир клиенти менен олтуруп алып, шашпай сүйлөшүп, анын муктаждыгын аныктап, анын проблемасын чечип берип, ушинтип сүйлөшө турган адистер аябай керек. Азыркы учурда Кыргызстанда андай сатуучулар жок эсе. Бардыгы эле эксперт болуп өзүн өзү саткан эксперттер аябай көп. Бирок именно ассистенты деп коет да, мындай жеке сатуу менеджери болуп, бир эксперт менен иштешип, анын курстарына жардам берип, уюштуруу иштерин жасап, ал менен кызматташып, анан именно мындай, кандай десем, кызматташып иш алып барган менеджерлер жок да. Ошону элдер сурап атат. Азыркы учурда чоң эксперттер, кече мен баракчама жазган экен, ушундай күчтүү эксперттер, бизге сатуу менеджерлери керек, именно монда күчтүү сата турган. Ушундай айымдар барбы бизге? Мисалы 30 000, 40 000, 50 000, 100 000 сомдук курстарды жөн эле оңой эле сатып кое турган айымдар барбы деп атат. Көрдүңүздөрбү? Бизде ошондой курстарды, без кичинекей 500 сомдук, 1000 сомдук курстарды сата албаган айымдар бар. Сиздердин деңгээлиңиздерди көтөрүш керек. 500 сомдук, 1000 сомдук, 2000 сомдук, 3000 сомдук, 5000 сомдук, 10 000 сомдук, 80 000, 100 000 чектерди сатууну үйрөнгөндө сиздерде коркуу сезим деген болбойт. Сатууда сиздерди менеджерлерди кантип тандашат эксперттер. Сиздин чегиңизди карайт, канча сомдук курс сатып көргөнсүз буга чейин деп. Демек, сиздерде ошол чектерди сатууну үйрөнүшүңүздөр керек. Эң биринчи акысыз эфирлерди сатып үйрөнүңүздөр, акысыз тренингтерди, курстарды реклама кылып үйрөнүңүздөр. Андан кийин анын ичинен кичине кызыккан адамдарды, кардарлар менен жекеме-жеке чалып, алар менен кичинекей 500 сомдук, 1000 сомдук курстарды сатып үйрөнүңүздөр. Ошентип барып сиздин деңгээлиңиз өсөт. Бир учурда деле мен деле 300 сомдук, 500 сомдук, 1000 сомдук чектерди сатканмын. Ал азыркы учурда мен аны жөн эле ойноп коюп эле сатып коем. Түз эфирде олтуруп эле спокойно сата берем.
ар бир адамга мындай чалып эле бир эки чалып эле ал адамдар жаздырып коем да 500 сом 1000 сомдук курстарды. Ал эми чоңураак курстарга мен обработка жасам. Обработка деген бул ошол кардар менен мамиле куруп, ошол кардардын муктаждыгын аныктап, ошол кардарга именно ошол курс керекпи, керек эмеспи аныктап, анан ошол курсту ошого сунуштап, ошол курстан бир ийгилик жарата турган жолун түзүп берүүчү бул сатуучулар болуп эсептелинет. Мисалы, кандай гана тренинг болбосун, кандай гана эксперт болбосун, баары бир ортодо эксперт менен кардардын, же болбосо компания менен кардардын ортосунда сөзсүз менеджерлер кызмат кылат. Мисалы, компанияларды айтайлы, мен Памир Строй, мындай кандай десем, багы компаниялар, үй салып жаткан компанияларды айта берели. Ошол компанияларда деле сиздер кокуста номериңизди калтырсаңыз, менеджери кайрылат. Ага, сизге деген анын Памир Стройдун директору кайрылбайт да, чынбы? Ошондой эле сиздер онлайнда ошол менеджерликти үйрөнөсүздөр. Онлайнда үйдө олтуруп, ошол менеджерликти үйрөнүп туруп, анан акча табасыздар. Бул сиздердин мүмкүнчүлүгүңүздөргө жараша, сиздердин иштөө убактыңыздарды бөлгөнүңүздөргө жараша. Күнүнө 2 саат, эртең менен 2 саат, түштө 2 саат, кечте бөлүп, убактыңыздарды бөлүп алышыңыздар керек. Анан мен үйдө олтурам да, менин жумушум бүтпөйт да десең, үй тиричилиги эч убакта бүтпөйт болгону сиздер убактыңыздарды туура пайдаланыңыздар. Туура киреше. Мисалы, ар кимиңиздер үй бүлөлүк кирешеңиздер көтөргүңүздөр керек, жолдошуңуздарга жардам бергиңиздер келет, бир туугандарыңыздарга жардам бергиңиздер келет. Ошол учурларда сиз ар бириңиздер ошол багытыңыздарды табыңыздар. Именно сатуу менен гана сиздер акча таба аласыздар да. Мен башка жолун билбейм, чынын айтканда. Инвестиция кылып инвестор да болуп көрдүм, чоң акчалар бир жактарга салып банкрот да болуп күйүп көрдүм. Анан дагы бир нече компанияларга акчаларымды салып, товарларды алып, магазинди ачып көрдүм. Кыскасы жолум бүт нерсени кылып көрдүм, бирок акыры келип менин тапкан жолум, менин изденген жолум ушул жактан чыкты десем болот. Буйруса, жакшы ийгиликтер ушул жактан жаралат. Балким кийин маркетинг түзүп коюшубуз мүмкүн, ошол именно тармактык бизнеске окшоштуруп, кыскасы биздин чоң команданын арасына кошулуш үчүн сиздерде кичинекей нерселерден баштап чоң чектерди сатып акча киреше булаган тапканга сиздерде сонун мүмкүнчүлүктөр түзүлүп берилет. Андыктан мен сиздерди күтөм үн курстан. Комментарийге номериңиздерди калтырыңыздар. Ким эфирди бөлүштү жазып коюңуздар. Ким эфирди бөлүштү? Канча адамга бөлүштү? Жаңы эле бир эже жазды эле 60 адамга бөлүштүм деп. Мен ыраазымын сиздерге. Ушул эфир пайдалуу болгон болсо сиздерге мен да кубанамын. Буйруса сиздер менен кызматташканга мен даярмын. Бишкек шаарында болсоңуздар сөзсүз жолугушууга келиңиздер. Анткени жолугушуудан башкача болот. Бүгүн марафондун экинчи күнү, буйруса эртең дагы болот. Анан дагы бир жолу эскерте кетейин, айымдар, ким менин ушул 500 сомдук курсумду окуганга мүмкүнчүлүгү жок айымдарга мүмкүнчүлүк түзүү максатында группага өзүнүн эли жакын абысынын кошобу, досун, курбусун, кимди кошот, сатуу өнөрүн үйрөнөм деген айымдарды кошуп, 9 билеттин бирин утуп алсаңыздар болот. Азыркы учурда бир айым шартты аткарып билетти утуп алган. Азыр дагы 9 билет бар. Эгерде группада жок болсоңуздар, стористи карап, группага кириңиздер да, мен шарт аткарат элем, сиздерге кошулам деп жазыңыздар. Мен ошол жактан күтөм сиздерди. Анда эмесе эфирибизди жыйынтыктайлы. Мен сиздер менен коштоштум. Эртеңки эфирде жолугушканча, сөзсүз түрдө менин биринчи чыккан таанышуу рилсым бар. Сактап коюңуздар дагы, бөлүшүп коюңуздар, сиздерден өтүнүч. Сиздерден мага жардам болсун, себеби мен устатымдын берген тапшырмасын аткарбасам да болбойт. Элдер баягы ар кимден мындай илгери ушинтип лайк басып койчу, мен конкурска катышып атам десе аябай таң калат элем. Макул деп көңүлүн карап коюп коет элем, лайкты коюп, комментарий жазып коет элем. Көрсө ушундай оюндарга катышып,
өзүнүн баягы инстаграмын продвижение кылыш үчүн дагы ушундай нерселер жасашат экен. Мен сиздерден да ошондой колдоону күтөмүн. Репост кылыңыздар менин стористеримди, инстаграмдагы рилстеримди бөлүшүп коюңуздар. Сиздерден жардам болсун. Анда эмесе баарыңыздарды жакшы көрөм. Эртеңки эфирден жолугушканча азаматсыздар. Группа ачык болбойт, ал жак только жабык болот. Бир учурда мен өзүм суроолорумду берген учурларда гана ачык болот. Анткени реклама берип өтө көп таштап салышат экен. Иштешем дегениңиздер жеке катка деле жаза бериңиздер, мен ал жакта байланышта эле болом. Номерим деле ушул жакта бар. Статусумду карасаңыздар ошол жактан чыгат. Макул, анда баарыңыздар жакшы эс алыңыздар, бейпил түн болсун. Эртеңки эфирде жолугушканча түндөн түгөл чыгалы деп кыргыздар бекер айткан эмес. Бүгүнкү эфир жаккан болсо, WhatsApp группаны ачып коем 1 саатка. Сөзсүз комментарий жазып коюңуздар. Инстаграмга дагы ушул эфирдин аягына комментарий жазып коюңуздар. Мен сиздер менен иштешүүгө дайыма даярмын.